Салам достор, мен Сапарбаева Нурзада, Айыл банктын кызматкери. Бүгүн сиздер үчүн кредитти кандай туура колдонуу боюнча айтып кетем. Эң негизинен кредит алардын алдында силер деген өзүңөргө мындай суроого жооп беришиңер керек да. Чыныгы эле кредит силерге керекпи? Кайсы максатка керек? Анан ошол алган кредитти төлөп бере аласыңарбы? Анткени кредитти алып атканда, бекер алып атканда эле көбүрөөк сумманы алып алсаңар, өзүңөр эле андан кыйналып каласыңар. Тойлорго кредиттерди албай койсоңор эле жакшы болот эле да. Анткени бир күн жыргап аласыңар, анан 2-3 жыл ай сайын жок дегенде 10 000 сомдон өзүңөрдүн кирешеңерден төлөп турасыңар. Ошондуктан кредит алып атканда ойлонуп, жакшылап чечим кабыл алып, анан кийин кредит чыныгы эле керек болду деп ойлосоңор, өзүңөргө банкты издеп баштайсыңар. Банкка кайрылганда сөзсүз түрдө ошол кредиттин пайызын билишиңер керек. Кандай дагы пайыздан тышкары дагы чыгашалар бар болобу, комиссияларды төлөйсүңөрбү? Кандай узак мөөнөткө силерге берет? Ошолордун баардыгын адистен сурап, өзүңөргө ылайыктуу болгон банктан тандап алышыңар керек. Дагы бир нерсени айтып кетет элем. Келишимдерге кол коердун алдында жакшылап таанышып окуп алгыла. Мыйзам боюнча силерге 3 күн берилет. Керек болсо ошол эле адистен келишимдин көчүрмөсүн сурап алып, үйүңөргө алып кетип, жакшылап таанышып, окуп туруп, андан кийин 3 күндөн кийин деле келип туруп кол коюп, анан кредитти алсаңыздар болот. Кредитти алгандан кийин билесиңер да, аны деген силер кайра кайтарып бересиңер. Кайтарып бергенде дагы үстүнө пайыздарын кошуп бересиңер. Ошондуктан өзүңөрдүн кирешеңерди санашыңар керек, андан тышкары чыгашаңарды санайсыңар. Анткени ай сайын силер тамак ашка, кийим кечеге акчалардын баардыгын кетиресиңер. Ошонун баардык чыгашалардан кийин дагы акча калса, анда кредит ала берсеңиздер болот. Ай сайын кечиктирбей төккөнгө аракет кылып. Эми ар кандай боло берет турмушта. Эгерде кечигип калсаңыздар, эч качан банктын адистеринен качпагыла. Телефонду өчүрүп салбагыла. Адис менен сүйлөшүп, ушундай кыйынчылык болуп атат деп арыз жазсаңыздар, банк сөзсүз түрдө силерге жардам бергени аракет кылат. Ал эми эгерде качып баштасаңар, анда көбүрөөк өзүңөргө эле кыйынчылыктарды жаратып аласыздар.